Мен Макеев Адилет, Жумгал районунун Чайык айылынын тургунумун. Мен өзүм электр ширетүүчү болуп иштейм. Азыркы убакта ушул айылда суроо талап көп болгондуктан сваркага эшиктерди, дарбазаларды, навестерди жасайбыз. Инструменттерибиз эски жана азыркы убакта мындай замандын талабына ылайыктуу клиенттерге дагы жакшы нерсе жасаш үчүн жакшы инструменттер керек. Эгерде социалдык контракт аркылуу грант алсам, заманбап компрессор, краска чачуучу аппараттарды алып, элдердин талабына жараша сапаттуу буюм тайымдарды жасап, олтурган жерим арендада, өзүмдүн жерим бар. Ошол жерге помещение салып, ишканабызды чоңойтуп, кирешебизди көбөйтүп, турмуштук абалыбызды оңдоп алалы деген максатыбыз бар. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы биргеликте социалдык контракт аталышындагы пилоттук долбоорду Нарын областынын Жумгал районунда жана Баткен областынын Кадамжай районунда ишке ашырып жатат. Бул долбоордун максаты аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү турмуштук оор кырдаалдан чыгаруу болуп эсептелет. Ошол долбоорду жазган 100 000 сомго полуавтомат сварка, аргон, компрессор, газ баллону менен плазма рез темир кезүүчү болгаркаларды алган. Азыр ошол экил аппараттар менен буйрутма алып иштеп жатам. Ал аппараттарды ала электен мурун көп нерселер жасай алчу эмеспиз. Азыр ошол аппараттардын жардамы менен көп адамдар келип, машиналардын ключ тилдерин жана жука темирлерин сваркалап кетип жатат. Учурда цехте дарбазаларды, эшиктерди жана темирден жасалуучу буюмдар жасап, түшкөн каражатка жаңы аппараттар сатып алдым да. Ушинтип пособияны карап отурбай эле ишкерлик менен иштеп, үй бүлөнү максаты болот экен. Анан жакшы иштеген балдарды үйрөтүп алып, ошо участокко цех салып, жакырчылыктан чыгууга аракет кылабыз деген оюбуз бар. По результатам конкурса было отобрано 100 малоимущих семей, чьи бизнес-планы были наиболее перспективными. Каждая из этих семей получила грант в размере 100 000 сомов на реализацию бизнеса, а также прошла обучение по вопросам финансовой грамотности, бизнес-планирования и консультаций в сфере сельского хозяйства. Результаты мониторинга показывают, что большинство семей уже начали получать доход и улучшили свое благосостояние. Остальные семьи планируют получать первые доходы в течение ближайших месяцев. На текущий момент принято решение, а также разработан проект постановления о запуске социального контракта по всей стране.